Assalamu alaikum agayın. Bugün eme köpten beri kamdanıp жүршөт. Былтыр эле өтөт деген, анан былтыр өтпөй калды го. Ормонхандын 230 жылдыгы мааракеси деп белгиленген атат. Мамлекеттик деңгээлинде белгиленет экен Кочкордо. Эми мен Ормонхан жөнүндө көп айттым, көп сүйлөдүм. Аңгеме мындай макалаларды да жаздым. Анан эң башкысы Эрөл Тала деген чакан тарыхый повестьте жазгам. Анан 200 нускада чыкты эле, аны алып кетишти, талап кеткен убагында. Анын жазылуу тарыхы да бар. Эми Ормонхан ким болгон деген суроону кыска айталым, мына интернеттин тили менен. Ормонхан мына 1000 жылдык деп атпайбызбы? Тетиги алтын доор 10-чы кылым, 11-чи кылымдарда, 10-чы кылымга 11-чи кылымдагы алтын доор ыдырап, биздин Кыргыз каганатынын алтын доору ыдырагандан кийин Чыңгыз хандын заманы келди. Андан Чагатай тукумунун заманы, канча кылымдар ушу Орто Азияны ээлеп жетектеди булар, башкарды дегендей. Ортодо баягы Мухамбет Кыргыз бабабыз эске албаганда, дегиси Мухамбет Кыргыздагы ошол аракет кылып канча элдин башын бириктиргенге тарыхта калды киши. Эми ошол 1000 жылдыктардын ортосунда Кыргыз өзүнчө түндүгүн көтөрүп, хандык, түндүк арка Анжан Кыргызын бириктирип, бир хандыкка бириктирүү жөнүндө идеялар болду, албетте, бирок бириге алган жок. Бул тарыхый ачуу чындык, туугандар. Анан ошондой мезгилдерде өзү хан деп, мен хан болом, ошондой далалат менен, чоң дымак менен чыккан ушу тарыхта Ормонхан. Муну кандай каалайбызбы, каалабайбызбы? Бирөө ормонду ашыр айткысы келет, бирөө кемиткиси келет, бирөө деле сөз кылгысы келбейт. Бирок тарыхта Ормонхан деген аты менен калды. Ормонхан эми ким деген суроого дагы кайрылсак, тукумунан алган. Ар жагын Сарбагыш деге Долон би, андан берки анан Агул, Кубул, анан Тагай би, Адигине Тагай, анан берки келип мына Болот, Темир Болоттон баштайлычы, Темир Болоттон. Кыскартып айтканда Болотко ошол сансынчы жанагы алып берген Таалеке Зайып. Таалеке Таркылдак деп тарыхта калган. Анан кийин ошо Таалекеден атактуу Эсенгул Чоң Баатыр төрөлгөн. Эсенгул Чоң Баатыр мына даңктуу Кыргызды чыныгы баатырларынын бири. Манас доорунан берки Эсенгул Баатыр ошо тарыхта Чоң Баатыр деген атак менен калган. Анан Эсенгулдан Ниязбектен Сегизбек. Анан Сегизбектин ортончусу ошо Ормонхан. Ормон эми кандай хан болгон деген маселеге келсек. Ормон эми жаш кезинде 17-18 жашында Саяк менен бу биздин уруулардын ортосунда кагылыштар болуп турган. Эми көчмөн турмуштун бир хандык болбосо, көчмөн турмуштун өзү жашоо эрежеси ошондой болгон, жашоо кырдаалы. Саяк уруусу менен Сарбагыштар кагыша кетип, Ормон Саяктардын колуна түшүп кеткен. Түшкөндө эмне кылат? Илгери түрмө деген ошол зындан болгон, жана жерди ороо, азыркы жаштар билеби, үй ордундай ороо касып, анын абдан терең, ал киши чыгып кете албайт. Анан ошонун түйүнө таштап, зындан ороонун түйүнө. Анан ошого тамакташтап, ошондой кордукту көргөн Ормонхан жаш кезинде. Анан амал Ниязбек барбай коюптур. Ниязбек эми сегиз баланын башкасы деле жетет. Кыйын болсо өзү чыгып келсин деп койгон. Ошо менен Ормон кийин бошоп келген экен. Эми кандай бошогонун ал санжырачылар ар кандай чыгылып, Саяктар өлтүргөн эмес, Ормон келген тилүү. Анан келгенден кийинки баягы жаш кезинде эле ошондой зирек, албетте күчү болгон бул кишинин. Ал күчү болбосо, ошол көчмөн доорлордо кароосу болбосо, оңой менен эл башы ийген. Кара күч да болуу керек, акыл да болуу керек, анан теги байлыгы да болуу керек деген маселелер болгон да. Анан Ормонханда кара күч да болгон. Ал өзү ат көтөргүс киши болгон, өзү оңой менен анча-мынча ат көтөрө албай турган жөөчал деген кличкасы болгон, мындай азыркы тил менен айтканда. Мындай жандама аты болгон, жөөчал деген. Жөөчал дешкен аны. Ошол төөлөрдү жакшы көрчү экен. Анан төөлөрдү
töөлөрдү төлдөтөм деп жайыттан жайытка которулган киши да. Анан кийин жаш кезинде ошол Кокон хандыгына да барган. Онда Кокон хандыгы болуп турган кезинде Кокон хандын ордосуна барган. Аларды көргөн, ошондон көргөндөн жана Керней Сурнай дегендин сүрү болот экен деп алдырып келип ошол кездеги жанагы Манасчы Сагынбайдын атасы Орозбакты, анан моңолдор Күрөңкөй деген бу кишинин сурнайчылары болгон, кернейчилери болгон. Жанагы Кенесары келгенде анан ошону тарттырып атпайбы? Ой апырым бул эмне деген сыйырча өңгүрөгөндө ошо Кернейди көрбөптүр алар, Сурнайды тартканда ошол алыска угула турган. Ошол Кокон хандыгынын көргөн, алардын баягы башкаруу механизмдерин, ыкпаларын үйрөнгөн киши. Жөн эле хан болгон эмес бул киши. Көп ошол башынан тагдырларды өткөргөн. Оор тагдырларды жана зынданга түшкөндү айтып атабыз. Анан эми кийин анан мынабу өзү 1790 канчанчы төрөлсө, анан ошо 50 жашка таяп калганда, 40 жаш менен 50 жаштын ортосунда мынабу аркалык кыргыздарды чогултуп, Таластан тиги көлдүн башына чейин, ат башын арын, Жумгал, Кетмен төбөнүн бир өңүрү ушуларды чогултуп туруп өзү хан болгон, хан көтөрүлгөн. Анын да өзүнүн механизмдери болгон. Жөн эле зордук менен ар ким ар кандай айта берет. Зордук менен ал кезде эл журт башчылары деген болгон, уруу башчылары болгон. Ал ормонго эле баары башыя берген эмес. Ар кимдин өзүнүн азаттыгы болгон, уруулар башкарган. Ошондой кезде жанагы элди биримдикке бириктирүү деген зарылчылыктан улам. Анан элдин өзүнүн ошол жакшылары түшүнүп ормонду хан көтөрүшкөн. Ак кийиске салып кадимкидей расмий хан көтөргөн. Кыскартып айтканда, ал киши кай жерде хан болгон деген. Мына Орто Токойдун азыркы суу сактагыч турган жеринде хан болгон. А кезде суу сактагыч жок болгон. Ошол дарыянын боюнда абдан токойлуу жер болгон экен. Орто Токойдо ошон үчүн калган тарыхта. Мына ошол жерде хан болгон. Анан кийин бул киши кетиги резиденциясы Ак үй мындай айтканда. Эми ар кандай билбеген кишилер муну жанагыдай шылдыңдашып, анан көчмөн турмушта кандай хан? Көчмөн турмушта хан болгон да. Чыңгыз хан да көчмөн турмушта хан болгон, маселени арылап барганда. Анан ошол тетиги көчмөндөр оюндары өткөн бир кооз жер бар, Кырчын деген. Жанагы Семеновка деп орусча айтып жүрбөдүкпү? Союздун убагында калжырап. Ошол Чоң Ак суу деген өрдөшүндө Кырчын деген мыкты абдан кооз табияттын бир кооз театрындай болгон мына төл бар. Ошол Кырчынга баратканда оң кол жакта турат, Коктуда. Ормон коргон деп көрсөтүшкөн. Нор деле калган. Мына ошол жерде там үй салып, кадимкидей ошол жерде сурак жүргүзгөн ормон. Анча колу болгон кайсы бир деңгээлде. Анан ормондун эми дагы да кыскартып айтканда, ормондун хандыгынын 2-3 мыкты үзүрүн айтайын мен кыскартып айтканда. Мына биринчи Кенесары эмес, Кенесары Норузбай бир туугандар. Бул Аблайдын небереси. Аблайдан Касымхан, Касымхандан Кенесары. Кенесары 10 жылдан ашык Россиянын баскынчылык жанагы баскынчылык, оторчулук саясатына каршы казак далаларында согушкан, салгылашкан. Ит уруш дейт, партизандык согуш. Анан ал казактын көбү алдоо мененби, акча мененби, же күч мененби орустар каратып келатканда ошо согушу, анан акыры анан бул бери жака кызылып келип, анан кыргыздарга элчи жөнөтүп атат. Кыргыз бабым, келгиле, биргели дагы, кыргызга болгон жана казактын 300 бийлерине, байларына, эл башчыларына жөнөткөн. Орусту Орол ашыралы дейт. Орол деген кайсы? Уралды ашыралы, ата журтту бошотолу деген. Абдан орусча айтканда святой чоң максат болгон. Бирок ошол ичара түшүнбөстүктөн айрыкча кыргыздар муну түшүнгөн. Элчилер келген көптөгөн. Ошондо Ормон жана Байсоронду кабыл алган элчилерин. Анан эми Санжаранын баарында турат. Анан ол кыргыздар эмне орусту билбейби? Орусту Атеке Батырдан бери 17-18 кылымдан бери башына ар кандай кыйчалыш тагдырлар түшкөн кыргыздар Санкт-Петербургга чейин элчи Абдрахман Күчүк дегендер мына дипломаттар болгон. Ошолор бар орустун күчүн билген кыргыздар. Ошондуктан жанагы Кенесарынын жанагыдай мындай айтканда көкүтмө бир чети баягы святой деп атабыз. Жакшы чоң максаттагы жанагыдай чакыргына алар кошулган эмес да.
Мына казактар деле биз деле билип эле турабыз. Анан эле ошо Кенесарыны казактар мактай берет. Барыбыр Кенесары алдырганда утулуп баратат. Аны биздин Ормон-хан, Жаңгарач, мына жантайлар жакшы билген. Ошондон анан жанагыдай алаксытып анан кийин жанагыдай ортодогу элчилердин жанагыдай бир кагылышууларында кишиси өлүп калып элчилерден анан Ормон өлтүрдү деп барып өтүрүк айтышып, казакча айтканда анан согуш башталып кеткен. Согуш башталганда катуу башталган. Кенесары Норусбайдын колу орустар менен кагышып жүргөн. Дагы армиянын тили менен айтканда регулярдуу армия болгон. Мындай айтканда тандаман согушка жарактуу колу болгон алардын. Bir aytымда 20.000 дейт, bir aytымда 25.000 дейт. Айтор алардын жанагы ашканасынан өздөр сүйрөтүү арабага анча-мынча замбиреги мылтыктары болгон. Мына ошол кол келип, мына меркеден тарта чүйдү ырайымыз чапкан. Муну казак туугандар деле жакшы билет. Абдан ырайымыз чапкан. Мына сол тоорусу анан Тынай сарбагышы кырылган. Өтө кырылган сол тоорусу, абдан кырылган. Ырайымсыз, өтө ырайымсыз чабуул болгон. Ал эмес башкаларды айтпай эле коелу, боз үйдү талкалап, улуктарды, ооруларды кырганын, балдар тоборсуктан илгенин абдан ырайымсыз болгон. Ал эмес жанагы Солтонун, ошо сарбагыш Солто, мына жетиген уруулары бар майда, ошолордун билермандарынын байыркы мүрзөлөрүн кастырып чачтырган Кенесары. Вандализмдин чегине жеткирген. Ошондон кийин Кенесары колго түшкөндөн жанагы ырайымсыздык менен ичи кек толгон, бук толгон, жанагыдай жакындарын жоготкон кыргыздарынан тескилеп өлтүргөн мындай айтканда. Жаа бербей бийликке Кенесарыны катуу кыйнап тескилеп өлтүрүшкөн. Мына аялдар кирип өлтүргөн, жезирлер. Мынау Жети Батыр деп чакырып атпайбы? Жаманкара баштаган Солтонун Жети Батырын конокко барып тирүү бөйрөгүн суруткан. Ушул Жаманкаранын жесири биринчи канжар менен кирип Кенесарыны сойгон деген эл арасында айтылат эмгичечи. Алардын ырайымсыздыгы элдин көкөйүнө тийген. Муну ачык айтыш керек. Ал кезде биздин достук бузулуп калат деп айта беребиз. Достук bir tugandык бузулбайт. Кыргыздын ичинде дагы ошондой заман болгон. Кыргыздар бири-бири. Кийин Ормон өзүнүн туугандары болду да. Ошол сыяктуу эле казакты да кайсаган, кыргызды кайсаган, бирөөлөр байлык талашкан, бирөөлөр баш ийей, ошондой кагылыштар болгон. Анан бир хандык болбосо, бир мыйзам болбосо, азыр деле кандай эң баштыктар болуп атат. Ошол сыяктуу ошол кезде катуу кагылыштар болгон көчмөн турмушта. Ошонун бир мына чоң трагедиясы, чоң окуясы Кенесары Ормондун жана беттеши да. Мына Кенесары келип чүйдү алган. Мындай айтканда, көп мына чүйдүн түзү алгандагы Токмоктун маңдайында кала жок, анда Токмок кала деген болгон эмес. Бурананын маңдайында жанагы Майдөбө Карагоңузга чатырын тикти деп атат. Ошондон Ормон келип атат. 8-күнү келген дейт кабар кетип, 3 күн тиги аркы калмагашу азыркы балыкчы шаарынын үстүндө жаткан экен, күтүп. Бугулар келбей койгон. Мына бугууну Боронбай бийлеген бугуларды келген эмес. Бул тарыхый факт жолдоштор. Алар келбей калганы туугандар. Ал эмнеге келбей калды? Bir айтымда кийин орустар татар молдолорду алып келип бузган дейт тиги атайын. Казактар бузган дейт. Шыгылып алар 3 күн жаттым деп атат. Bir Ормондун сөзүндө. Күтүп, бугулу күтүп. А болбосо ат башын нарын Жумгалдан келген, Кетмен төбөдөн келген, Таластан келген. Таластан жанагы Тукал Баатыр сайышка түшкөн. Мен ошол Эрөл талаа дегенди жазгам. 10дон ашык киши эр сайышка түшкөн. Мындай айтканда жекме-жекке чыккан. Эң акыркысы Норусбай менен жанагы Норусбай чыкканда, Норусбай 26 жашта деп атат. Ошондо ошого чейин аял албай, кындыр берип, чекил көз, узун бойлуу, найзаны оң кол, сол кол менен сайган. Мындай айтканда естественно даярдап жүргөн чоң жоокер болгон. Ошол акырында өзү чыкканда жана Кызыл Ооз деген күлүк ат менен, Кызыл Ооз деген күлүктү мынабы Меркенин аркы чебиндеги Кокон беги тартуулаган. Кыргыздарды сой деп. Коконго баш ийип турган кайсы бир деңгээлде. Кокон келип коргоп койгон эмес. Кыргызды кайрап бөкүткөн казак кыргыздын ортосун. Анан мынабы
Анан ким чыгат дегенде анан ошондо Ормон өзү айткан Адыл сен чык деп. Адыл ким болгон? Адыл Суан деген Ормондун бир тууган агасынын баласы болгон. Ошондо Адыл 24 экен. Экөө чыгып найзалары сынып, кылычташканда кылычтары сынып, айбалтасы сынып, анан жакалашып калганда Ормон ур деп жанагы согушту баштаган. Ошого чейин Ормон опса деген мына калды. Ошол кандамал жанагыдай келген баскынчы армияны мындай айтканда Ормон опса деген тактика, стратегия жеңген. Ормондун акылдуулугу менен. Ал эми тез Чыңгызхандан берки Манас тоорунан бери келаткан жоокерчилик өнөрдүн ошондой ыктымалары болгон. Жанагы сууну бурдурган, чүй суусун сайга бурдурган, суу жетпей калган, сасып калып тиги ичөткөк башталган казактын колунун арасында. Анан чаңдатып тоолорду чаңыткан, тетиги ар жактан Анжан кыргызы келатат деп дүбүлдөтүп, керней сурлайды тартырып. Күн үчүндө эр оту дегенди жактырган бирден жоокерге 10дон 5тен от жалындатып тигегетинин тоолорун. Андан кийин анан жана агенттерин мындай айтканда жана эмне булак деп коет, ошондой шпиондорун кийилген мындай тил менен айтканда. Анан жана Супатай дейт, мына Үрүстөн чапырашты. Мына Чымыр Байсак дегендер чыгып кеткен, коридор берген аларга. Түн үчүндө аларда Келеңсарыга эптеп кошулуп жана моюндан байлагандай жүргөндөр чыгып кеткен. Ал чыныгы казактар деп айтып атат Ормонхан. Чыккыла силерде биздин аласабыз бересебиз жок, бир тууганбыз. Биз чаба турган тиги канычер баскынчы Кенесары. Мына ошондой Ормон опсанын чоң айлекер, жанагыдай чоң тактикасы менен бир да киши чыккан эмес Курчоодон. Чыккан Агыбай деген, Чуңуртмалуу Агыбай деген анча-мынча кол жигиттер менен чыгып кеткен, жардын алдында жашынып калып. Калганын бүт колго түшүрүп, мына мыкандын карасасына такап турганын баарын сойгон. Бул Ормондун улуу эрдиги. Ошо баскынчы ал казак болобу, Кытай болобу, калмак болобу баскынчы деген баскынчы. А биздин ичибизде да баскынчылар болгон. Аны өзүнчө айтып берсе болот. Урууларды баскан. Уруктарды жер-жерге бөлүнүп канча кылымдар ошентип салгылашкан. Ошондон азайган, кураган кыргыз казак. Бул чоң трагедия. Экинчи Ормондун эрдиги мына Кокондон жазалачуу буякты башкарып моюн толгоп Ормон Кокон хандыгына салык төлөбөй болгондо жазалачуу кол келатканда мына Ашмаран деген меркенин жанында тосуп турганан аны да амал менен талкалаган. Ормондун кол башчылыгы менен. Мына ушундай Ормондун чоң эрдиктери. Мына Ормон ким болду дегенди мен айттым го. Бул Санжырада калган. Кийин Ормон көз өтүп, мына тууган колду болгондо көз өткөндөн кийин анын өзүнчө чоң трагедиялар бар. Сен эл жердин башына күн түшүп атканда келбей койдуң деп бугуларды жөөлөгөн жери бар. Калыгулдун тилин албай, ашкере жөөлөп, кечиримдүү болбой, мына азыр деле ошондой болуп атпайбы? Ормон да ошондой жанагыдай жеңиштерге эрдемсип, өзүнүн бир туугандарын жана уруулаш бугуларды кодулаган, кеткиле деген, текеске кет, кайда кетсең көлдү ташта сен татыксызсың деген. Аны эл арасында калды ал сөз. Анан алар дагы анан ошондой болуп жанагы акыренде болду. Чоң трагедия болду. Уруу граждандык согуш болду мына азыркы тил менен айтканда. Ошентип анан Ормон көз жумду. А Ормон көз жумгандан кийин жайгерчилик заманда, тынч заманда мынау Шабдан болуп турганда, Шабдан ким болгон? Шабдан орустун ыйгарынын өкүлү болгон. Азыркы тил менен айтканда. Тиги орус бийлигинин. Анан ошол Кочкорго барганда сурап атат, Ормондун жанында жүргөн Саса дегенден. Бу бир жакка барсам Жантайды макташат, бир жакка барсам Ормонду макташат, кимиси кыйын болгондо анан Саса деген айтып берип атпайбы? Угуп алганда Ормон жайыттарды тандабай барып конгон, Челекке барып конгон, тетиги казактарды басып барып конгон. А себеби Сарбагыш кыргыздын жери мынау Үч Алматы Токум дегенге чейин. Мынау Алатоо хребет, мынау чоң Алатоо Чолпон атанын үстүндөгү Күнгөйтескей Алатоону жер деген биздин жерлер. Алматыны кийин жана Верный салабыз дегенде Ормондун баласы Үмүталы орустарга кол коюп берген. Ошол жерлердин баары кыргыздын жерлери болгон. Мына ошол жеримди алам деп, жеримди кайра бошотом деп барып, тетиги Иленин Ылдыйкы Челек деген
Кийин бардык биз мына Талдыкоргон облусуна карайт экен. Мына ошол жерге чейин барып колуп, анан казактарды айламал менен анан казак чабабыз дегенде аларды көчүргөн. Анан кийин эми бияктан жанагыдай ыйкы-тыйкы, ыдырап, ынтымак өтө төмөн болуп анан жалпы жанагы мүдөлөрүнө жеткен эмес. Бул өзүнчө трагедия деп коелу. Анан ормондо айтып атат ошо Сазабатыр. Мына көчөм деген жерге барып конгон бир жылдары деп атат. Мына чоң кеминге барып төлдөтөм деп конуп, анан сенин атаңды чакыртып келип анан жөө айдаган. Ошо Жантай кичүү болгон, аны сыйлаган ормонду. Байке деген, же Таксыр деген, же Аке деген, Аба деген. Анан ошондо айтып атат. Мына жанагы кыргызга бир эле кызыл тебетей жетет, сен кет деп атат ормон. Анан Жантай учукпай кетип атат. Анан ормон арман кылып атат. Мына ушундай көчмөн турмуштун бул жашоо эрежелери. Ошол 1000 жылдыктын арасындагы аркалык кыргыздардын ичинде ошо түндүк көтөргөн Ормонхандын 230 жылдыгы белгиленип атат. Муну окулуктарга кирип, муну тарыхчылар тактап, жакшынакай методика менен, усул менен балдарга окута турган. Эстелигин алып келип ак үйдүн алдында ормонду мен айтып жүрөм көп эле. Ормонду Нүсүпбийди, Алымбек Татканы, ар кайсы жердеги жанагы эл башкарган биздин жерлерди мына көздүн карагинде болгон ала тоону алып калган кайран бабаларыбыздын, эл башчылардын аттарын өчүрбөй, ошолор бир жерге алып келип тикелеш керек, музей кылыш керек, ошону жана галерея эстеликтерин коюш керек. Анан 1-2 жыл эле тиги чоң бола калган өкмөт башкарган кишилердин мына жердеги мамлекетти банкрот кылган адамдардын эстеликтерин шыкай бербей. Жөн эле Эл Баатыр деп качанкы сөөгү сөпөт болгон кишилерге эле Эл Баатырын деп бере бербей. Ал тирүүсүн деп артташ керек. Өткөндө мына Касым Тыныстановго Эл Баатырын берилсин деп жазып атышат. Анын баары анда бере берсе Эл Баатырдын тамтыгы кетпейби? Ал убагында өттү алар. Эл Баатыр деген убагында берилиш керек. Баатырлык деген убагында. Эми өткөндөргө эмне кылыш керек? Алдай наамдардын өткөргөнгө кереги жок. Аларга эстелик коюп, балдар үчүн, урпактар үчүн усулдарды жазып, музейлерди жазып, жакшынакай ордуна коюп коюш керек. Ошондо балдарды ошол жерге барып окутуп, окулуктарда окутуп, анан таасир бере турган, тарбия бере турган, мына мындай доор болгон, момундай биздин эл башчылары болгон, жөн эле кыргыз жөн эле келген эмес. Атам замандан ушундай деп коюш керек. Ошон үчүн Ормон окуясы жалпылап айтканда ушундай менин китебим жанагыдай Эрбел Тала деген абдан окуган кишилер жакшы деген, мыкты деген эмал чыкпай калды, эч ким деле укпайт экен, анан кийин чыгарам буюрса. Эми маареке кут болсун, Ормон абабыздын, Ормон хандын арбагы ырасы болсун дейли. Аман болуңар.